Ушул жылдын 8 айында эле өлкө боюнча 6900 киши жол кырсыктарынан ар түрдүү жаракаттарды алышты. Мындан улам жол кырсыктары эмне себептен келип чыгууда жана эмнеге көп катталууда деген суроолор жаралат. Муну коомчулуктун кайсы бир бөлүгү түзүлбөгөн шарттарга байланыштырса, кээ бирлери айдоочулук көлүктү сатып алгандары менен байланыштырышат. Мен оюмча бул безответственность го дейм. Ар шопур өзүнүн жолдо бараткандагы бир немесин караш керек. Биринчи өзүн этиятташ керек, анан башка бирөөдөн этият болуш керек. Анан право сатып алган боюнча бул деле бир чоң көйгөй менимчечи. Азыр эми интернетте жүрөт даже Кыргызстандын правосын могу ОБДдын базасына киргизип неме кылып беребиз депчи. Бул деген билбейм бир шумдук го дейм. Бул жеткен мындан дальше чеги каяка барат билбейм. Правиланы соблюдать кылмаганда, правиланы соблюдать кылмаганга psixologik bunu bizi hazır patrol götürdü. Bunun köşede gayet durardı. Aşam menimce değiştirdi kılar. Bunun adamlar gayeyle turgan çok kokardı. Hazır turma yaptı. Hazır naruşenin köp bolu yaptı. Buraya körp durup üstüne kızılgam ötüketti. Çünkü gaye yok. Patrol kaçan kep kaladı mı kemiydi mi ne izliyorsun ha. Pravilanı yaş bilmegandan. Köpçülük hoşumda yaxşı okumagan. Pravilanı bilmeydi. Enkin naruşenin köp aşından kırsık. Ош шаарында 2021 жылдын 8 айынын ичинде 377 жол кырсыгы катталган, 15 адам каза болуп, 516 адам жаракат алган. Анын ичинен 112 учур жаш балдарга катталса, 2 өспүрүм каза болуп, 128 өспүрүм жаракат алган. Каладагы жол кырсыктарынын келип чыгуу себептерин тиешелүү кызматтар төмөнүгүндөй түшүндүрөт. Мисалы, акыркы 2-3 ситуацияны ала турган болсок, көбүнчөсү ушул жүргүнчүлөрдүн айынан келип чыккан жолуна кырсыктар көп деп атасак болот да. Андан сырткары мисалы баягындай жолдун шарты туура келбеген шарттар бар. Мисалы ар тараптан карасак болот. Жана ошондой эле массалуу унаа башкарган айдоочулардын айынан дагы мындай оор кесепеттүү жолуна кырсыктар келип чыгып атат да. Атайын ошо айдоочулардан опрос кылып, мындай жашыруун эмес, мисалы айдоочулардын өзүнүн сурамжылоо жүргүзгөндө чындыгында эле көпчүлүк ошол айдоочулар, айрыкча ошол жаш айдоочуларыбыз ошо айдоочулук күбөлүгүнү сатып алган же болбосо ошол эле сынакка кирген учурда ошол сынакка өзүм өтө албайм деген кандайдыр бир ишенич жоктуктанбы билбейм, праваны сатып алганмын деген статистикалар бизге мындай эметти. Көпчүлүк айдоочулар мисалы мен праваны сатып албаса деле ошо экзаменге мен акча бергенмин деген жүйөлөрдү келтиришти да. Мындай проблема бар. Ошондой эле тиешелүү кызмат айдоочулук көлүктү сатпайбыз деп бул ойду четке кагат. Автомектепте окуучу 3 ай шаардагы кайсыл гана окуу борборунан окубасын айдоочулук көлүктү Ош шаардык унаа бөлүмүнөн алышат. Мындан улам аталган кызмат сынак тапшыруу кандай шартта жүрө тургандыгына токтолот. Жок, бул жактан мына өзүңөр деле азыр көрсөңөр болот. Бул жерден эч кандай белгиленген эч кандай возможность жок. Эч кандай белгилей албайт. Анан бул 3000ден алып, экзамен же болсо 5000ден алып өткөрүп атат деген бул адамдардын гана сөзү. Эгерде бирер факты болсо, мен да действительно бердим, мен 3 күн берип өттүм деген болсо, айтса келсин ушул жерде. Биз бүгүнкү күндө биз эч кимисин жардам бере албайсың, өткөрө албайсың, жанына бара албайсың. Эгерде бара турган болсоң, мына камералар баардыгы запись кылып турат. Качан гана курсант келип туруп, бизге компьютерге отурганда гана билет ачылат. Билет ачылгандан кийин гана курсант башталат. Курсант баштаганда азыркы күндө 20 суроо болот. 20 суроого 25 мүнөт убакыт берилет. 25 мүнөт убакыттын ичинде ошол 20 суроого жооп бериш керек. 20 суроонун 18'i туура болгон болсо, ал өттү деп эсептелет. Эгерде 17'сине туура жооп берип, 3-өөнө ката жооп берген болсо, ал автоматически нездал болуп эсептелет. Өлкөдө айдоочуларды даярдаган 273 автомектеп бар. Анын 65'и мамлекетке караштуу. Каладагы автомектептердин биринде эмгектенген Толкун Ташманов айдоочулукка Кыргызстан, Россия, Американын жол шартында окуучуларды айдоочулукка даярдайт. Ал окуучуларга сапаттуу билим бергенге аракет кылган менен алардагы жоопкерчиликти ала билиши керек дейт. Ondan egzamdan trenirovkani ondan egzamdan o'ta turgan bo'lsanglar, tayyorlanib borib, keyin gayga borasinglar deb qattiq trening qilaman. Menda bitirib ketgan bolalarning ko'pchiligi gayga borib o'zlari mana ondan egzamda trenirovka qilamiz. Nimadan kompyuterdan, boshqa nimalardan, telefonlardan kerak bo'lsa, harakat qilib, mashqlanib bilib olib keyin bu yoqqa jo'nashga harakat qilib beradi. Endi to'g'ri keberlar aytadi, tirikchiligim bor. Bazıları bir gün savdo qilolmay qolsam, vaqtim yo'q, kelolmay qolam deganlar bo'ladi. Ularga da uyga telefonni hozir chiqib qolgan telefonlardan shu
erejelerini öğrenip, jol belgilerini öğrenip, Кайгул кызматы жол кырсыгынын алдын алуу үчүн жарандарды жолдо жүргөндө жоопкерчиликтүү мамиле кылганга чакырат. Жалпы эле ошо шаар тургундарына, жалпы эле айдоочуларга кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө мисалы эң эле мындай көйгөйлүү маселелердин бири болгон кандайдыр бир спирттик ичимдиктер ичкенден кийин рулга отурбаса көп кырсыктар катталып атат да. Акыркы эле учурларды ала турган болсок, эки жолунун кырсыгы, анын себептери наезд болду да. Себептери так эле ушул жөө жүргүнчүлөр болду. Туура эмес жерден кесип өтүп баратканда автоунаа койдуруп кеткен да. Ошон үчүн бир гана айдоочуларга эмес, жалпы эле ушул шаарыбыздын тургундарына, ата-энелерге кайрылат элем ушул. Жолдон өткөндө сөзсүз түрдө жол өткөлдөн өтсөңүздөр, жол эрежесине сиздер да так болсоңуздар. Анткени бир гана айдоочулар эмес, жалпы эле ошол жөө адам дагы ошол жол кыймылынын бир мүчөсү да. Кыргызстанда 8 ай ичинде 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30%га көп болду. 497 киши жол кырсыгынан каза тапкан. 500 миңден көп эреже бузуу катталып, 8000 айдоочу мас абалына кармалганы менен, бирок алардын канчасы жазага тартылганы тууралуу маалымат жок. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.